Азыр эч ким жок да биякта ошончо. Международный рейс болгондо ошол жерге келишет, анан кирип бу жерден анан кирип башташат. Анан аны кире беришти эле, киргенде тетиги стойка турат, ана столго. Ошол жерге лист опрос толтурушат. Эң основной биздики ушул аэропорт, анан достук чек алат. Ушул жерден биз эчтекени аябашыбыз керек да. Макулбу? Ушул жерде жетишпесе бир алууга арызды. Айыл болсо биз жергиликтүү бюджеттен кош бергенге даярбыз. Макулбу? Ушул жерден түнү күнү күчөтүлгөн режимде иштейбиз. Түнү күнү иштейбиз. 24 саат иштейбиз. Ар бир рейс азырдагы эмеге айтайлы, республикалык штабка айтайлы, керек болсо внутренний рейстерди дагы карагыла. Внутренний рейс болсо да дагы бир 6 адамды коюшубуз керек да. Карашыбыз керек. Азыр мына 1 ай, 2 ай күчөтүлгөн 1 айдан ашаак азыр мына күчөтүлгөн режимде иштейли. Ошо жанагы мына республиктерде биз Ош область шаар мына жакта ар бир кирип чыккан адам өзүбүз үчүн мындай кызыктар болушубуз керек да, уверенный болушубуз керек. Биз ар бир рейс, ар бир самолетту карап атабыз. Так, güzel. Songa 1 ay kaldı da. Anam biz Oş şaары өзүбүз үчүн уверенный болойлу деп атабыз. Ичине тыйын акча кетет. Алты адис деп атат, акча кетет, зато өзүбүз үчүн биз эме болобуз да. Ар бир адамды текшерип атабыз деп. Баяктан бери машина менен келип кирип кетиши мүмкүн рейстер турабы. Ошон үчүн өзүбүз үчүн биз эме болойлу. Башында баягындай аянып эме болуп аттык, алыскы мамлекеттер. Азыр мына коңшу мамлекеттерге деле келип калды. Ошон үчүн биз суранайлы республикалык штабтан внутренний рейсти да карайлы. Биз бүгүнкү күндө Ош шаарында Ош областы менен биргеликте атайын штаб түзүлгөн. Биз эмне иштерди аткарып атабыз, дайыма маалыматты республикалык штабка берип атабыз. Мына кече өзүңүздөргө белгилүү болгондой коопсуздук кеңеште дагы мындай талаптар коюлуп атат. Бүгүн атайын ушул Ош шаарындагы аэропортко келип мына жеринде көрүп атабыз. Биз дагы мына жергиликтүү бийлик тарабынан ушул медиктерге кандай жардамдар керек, эмне жетишпей атат деп мына жеринде көрүп атабыз. Буга чейин да биз атайын обсервацияларды даярдатканбыз. Шаар боюнча 237 обсервация даярдалган. Жалпы мына Ош область менен бириккенде мына 500ге жакын ушу койкалар даярдалды. Мына Ош аэропортунда да бүгүнкү күндө күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Ушул күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Бүгүн дагы келип жеринде көрүп атабыз. Мына внутренний рейстерди дагы биз өзүбүз үчүн, Ош шаары үчүн внутренний рейстерди дагы карай турган ойлор пайда болуп атат. Эгер жетишпеген адистер боло турган болсо, биз жергиликтүү бюджеттен буларга акчасын чечип бергенге даяр болуп атабыз да. Эми бүгүнкү күндө мына эпидемиялык кырдаал Ош шаары, Ош областы боюнча Кудайга шүгүр туруктуу, бирок ошого карабастан биз мына күчөтүлгөн мындай режимде иштеп атабыз да. Мындан ары дагы эгер Кудай сактасын, мына азыр коңшу мамлекеттерде дагы ушу коронавирус оорусу катталып атат. Биз ушул дагы кошумча койкаларды, обсервацияларды мындай даярдаганга мына аракеттерди кылып атабыз да. Кудай сактасын, эң негизгиси бүгүнкү күндө кырдаал туруктуу. Айтып атат. Жабылбай, баардыгын Кудайлы базарда болот деп премьер-министр өзү дагы базар карап атат. Баардыгыбыз мына баардык иштеп атканда көзөмөлдү. Албагы. Пожалуйста, он келди. 1350 келди. Сатып алып. Рахмат. Kaçıp ketти окшойт, а? 20 сомдон бери болду, азыр 15 күн 13 сомдон бери. Азыр 13 сомдон кийин мен мынандай да кызым, сизден сураныч, мынандай мезгилде бурдан башка дарыларды да деле бай кошуп сатып атасыңар. Маскаларды азыраак элдик бир сом кошуп, көп кошпогула. Отурбу?
мына силер аркылуу мен жалпы аптекаларга кайрылам да. Ушул масканы этият кылгыла. Көп мындай кымбаттатпагыла. Себеби элибиз мындай чочуп турган мезгилде эме кылбаш керек да. Кымбаттатпаш керек. 3 сом, 4 сом, 5 сом деген эме бар. Айбек мырза. Көпүрүн карап туруп, канчадан алды, алгандан кийин эмеңерди көргүлөр. Эми кошуп койгула бул эми кичинекей эле нерсе. Макул мындайдан анан ушудан пайда көрөбүз деген сөз. Аты кем кызым? Айгерим. Шуну да коркпойм. Биз жөн эле келип баардыгын текшерип атабыз. Текшерүүчүлөр келет. Аптекаларды биз тынбай мына азыр окуп органдар баардыгы көзөмөлдү. Макулбу ошон үчүн эме болду. Мына канчадан сатып атасыз? 80 сом. Бул канчадан алып атасыз? 77 сомдон келди. 3 сом болуп, мурун канчадан болгон? Мурда 70 сом, 75 сомдон болгон. 66 сом, 64 сом келди. Азыр Бишкектен эле кымбат келди. Алар 2 сом кошо сатасыз да. кошо. Эми мындай алган бааңардан бир кошпогул. Эми ал Бишкекте жалпы антимонополия көзөмөлдө силер эми кичине мындай көп кошпой болуп дардан. Негизгиси бардыгы барбы? Жетиштүү эле дарданбы? Барды көтөрүлбөдү, жакшылабы? Сондай да. Күрүчтөр бар, май бар. Мунуку базарда саткансыңарбы? Складтарда кеңирдилер? Күчтөр істейін. Барды да, продукты кеңир, Складтар жүргізілі бұл. Күрүч окшойт бул, Күрүчтүн баасы көтөрүлбөдү? Жакшы элеби мурункудай эле? Складтарда кеңир, Бааны көтөрбөдү, Унду жасалма баасын көтөрүп саткандар үчүн атайын бизде беренелери бар. Жоруктар бир 106 берене, ал эми кылмышка жообуна тартылыш үчүн 216 беренелери бар. Эгер жасалма түрдө бааны көтөрүп сатышкан болсо, андан мыйзам чегинде чара көрүлөт аларга. Ошолорго жете тургандай кылып ошол эмелерди айтып коесузбу? Мисалы үчүн, эгерде күнөөсү аныктала турган болсо, канча айып, канча Суммасын айтып Эгер кылмыш жообуна тартыла турган болсо, анын тапкан кирешеси 100 000 сомго чейин болуш керек да, 100 000 сомдон ашыш керек. Ошондон алар кылмыш жообуна тартылат. Бул сот органдарына биз жөнөтөбүз, сот органдары өздөрү айыппул салып кылмыш жообуна тартышат. Бирок бардыгы сиздердин көзөмөлдө болуп азыр. Бүгүнкү күндө биздин көзөмөлдөрдө жерлерде, шаардын баардык соода борборлордо ушундай бир кампаларда бүт биз постторду койгонбуз. Шаардын башчысы Талайбек Насырбекович өзү башында турат. Эч кандай кымбаттоого негиз жок деп бүгүнкү күндө баардыгыбыз иш чара жүргүзүп атабыз жерлерде. Түнү күнү биздин кызматкерлер иштеп жатат бул боюнча. Бүгүнкү күндө бардык Ош шаарында жайгашкан объектилерде дезинфекция иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө азыр базарлар, кичи базар, чоң базар, борбордук базарларда дезинфекциялоо иштерин жүргүзөбүз. Аэропортко дагы СЭСтен сотрудниктеринен, адистеринен 12 адам бөлүнүп берилди, күчөтүлгөн режимде иштөөгө. Андан кийин дагы 6 адам резервге коюлду, дагы күчөтүлгөн тартипте иштешет. Шаарда жайгашкан бардык гипермаркет, супермаркет, магазиндерде, кафе, ресторандарда бардык жерлерде дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бир жумада канча жол же? Бир жумада азыр жумасын 2 жолдан жүргүзүп атат дезинфекциялоо иштерин. Бирок азыр биз базарлардын жетекчилерин, чоң мекеме уюмдардын жетекчилерин чакырып, ар бир мекеме уюм 2ден адис бере турган болсо, биз ошолорду үйрөтүп, түшүндүрүп, кандай дезинфекция иштерин жүргүзүү керектигин түшүндүрүп, аларды даярдайбыз. Анан ушул мекеме, базарлар ар күн сайын дезинфекция иштерин жүргүзүшөт. Жеке менчик бала бакчалар, мектептер, азыр мектеп, вуз, мектептер, жогорку окуу жайлар, ортоңку окуу жайлар жабылды 3 жумага, сиздер билесиздер. Анан калган бала бакчалар боюнча дагы дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү боюнча, күн сайын жүргүзүү боюнча азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жетекчилерди чакырып, бардыгын түшүндүрөбүз.